Өлкөдөгү эң ири, көп жылдык тарыхы бар жана абройлуу деген Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы ажырым мындан 1,5 жыл мурун башталган. Айрым мүчөлөрү анда партияда бийликти бир колго топтоп, узурпация башталганын айтып чыгышкан. Партиянын тизмесинен чыгарылган бир катар мүчөлөрү чечим мыйзамсыз кабыл алынганын жана бардык маселени бир эле адам чечип жатканына нааразы болушкан. Весной прошлого года еще непосредственно на съезде СДПК, который проходил в марте. Белгилүү болгондой, партия ичиндеги анык ажырым өткөн жылы жазындагы КСДПКнын курултайынан кийин башталды. Ошондо да бир катар мүчөлөрү тизмеде жок болуп чыккан. Андан кийин кырдаал бат эле күчөп, фракциядагы бир топ депутаттар менен Атамбаевдин мамилеси бузулуп, ага катар Атамбаевсыз КСДП кыймылы да өз ишмердигин күчөттү. Партиянын 3 апрелде өткөн жыйыны КСДПнын экиге бөлүнүшүн ачык шарттаган окуя болуп калды десек болот. Атамбаевсыз КСДП кыймылынын курултайы КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деген ураан менен өттү. Жалпы республикалык курултайды 3 апрелде чакыруу чечимин буга чейин партиянын саясий кеңеши кабыл алган. Бул кийинки партияларга да сабак болуш керек да. Себеби ар бир эле партиянын жетекчиси бул менин партиям деп менчиктегенге бул негизи туура эмес да. Дагы башка бир партиялар ушундай партияны узурпация кылып, ушундай нерселерге айландырса, алардын да башында ушундай эле нерсе күтүшү мүмкүн да. Съездге 390 делегат катышып, күн тартибине КСДП партиясынын төрагасынын отчетун угуу, саясий уюмдун лидерин, саясий кеңешин кайрадан шайлоо жана уставды өзгөртүү маселелери кирген. Партия мүчөлөрүнүн айтымында алардын үнү жогорку жетекчилигине жетпей, ушундай жолго барууга аргасыз болушкан. Партиянын идеологиясы менен иш алып барбай, багы колунда бар байлар менен иш алып барып, биз багы рядовой түз партияга верный кишилер көчөдө калып калдык да. Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1994 жылы негизделген жана ага 25 жыл толуп отурат. Партиянын негиздөөчүлөрүнүн арасында коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев, Ишенбай Кадырбеков жана башкалар болгон. Андыктан саясий уюмда бир адамдын үстөмдүгүн орнотуу кабыл алынгыс дешет. Жакшы да адамдар жөнөкөй бир эле СДПКнын мүчөлөрү эмес, карапайым кыргыздын элдерде колдогон үчүн КСДП болгон да. Анан мунун ичинде тазалануу жолу болуш керек. Эмне үчүн СДПК десе эле баары жаман аттуу болбош керек деп, ичинде тазалануу жолунда деп жаңы адамдар, жаңы көз караш, жаңы муундар менен толукталып турсун деген ушундай багыт менен баратышат. Бул жакшы нерсе. Жыйында мына ушундай пикирлер жаңырып, соңунда күн тартибине коюлган маселелер боюнча добуш берилип, КСДП партиясынын төрагалыгына бир добуштан Сагынбек Абдрахманов шайланды. Аны менен катар 21 кишиден турган КСДПнын саясий кеңеши шайланды. Мындан сырткары партиянын дареги, уставы, ревизиондук комиссиясы өзгөрүп, бул өз кезегинде жаңыланууга карай чоң кадам болду деп белгилешти делегаттар. 6 апрелде болсо 18 кезексиз съездин социал-демократтардын экинчи бөлүгү өткөрдү. Ал жабык эшик артында өтүп, кийин маалымат жыйында партиянын жаңы саясий кеңеши шайланып, лидеринин отчету угулуп кабыл алынганы белгилүү болду. Курултайга 170 киши катышкан. Биз мурунку политсоветтин курамын кайдадан баягы токтоттук, алардын иштеген. Эми биз жаңы политсовет шайладык бүгүнкү учурда. Анан башка да көп мындай жакшы жаңылыктар болду. Адистердин айтымында партия ичиндеги ажырым же кризис бир гана КСДПга тиешелүү эмес. Буга чейин бир катар саясий партияларда мына ушундай эле көрүнүштөр орун алып келген. Бирок кандай гана болбосун саясий уюмдун ишине анын төрагасы жооптуу болушу керек. Эл аралык тажрыйбада мындай тартип кеңири колдонулат. Партиянын жетекчилиги убагында тизме түзүүдөн тартып, уюмдун чарба иштерине чейинки жумуштарда чоң ката кетиргенин адистер белгилешет. Шайлоочулар менен иштегенде, мисалы 300 миң шайлоочу керек болуп атат. Анан ошо республика боюнча иштегенге бүгүнкү баа менен караганда, ушу басма сөз продукциябы жана башка менен караганда, где-то 15 миллион доллар керек болуп атат да, АКШ. Этот эң мындай төмөн босогосу да. Албетте, ошону караганда, ушу саясий партияларга көбүнчө идейный адамдар эмес, көбүнчө акчалуу адамдар келет да. Партиядагы талаш-тартыштарга сот гана чекит коюш керек дешет адистер. Бирок азырынча экиге бөлүнгөндөрдүн кайсы тарабы сотко кайрылаары белгилүү боло элек. Соттошсо мүмкүн КСДП эмки шайлоого дагы бара албай калышы мүмкүн. Башкача айтканда, мен ойлойт элем, мүмкүн КСДП деген партия аягына чыгып келет, мүмкүн.
аягына чыкпаса дагы мындай өтө кыйын уюштуруучулук жана идеологиялык тоскоолдуктарга дуушар болуп атат бүгүнкү күндө. Бул арада 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоолор, ага даярдыктар тууралуу сөздөр айтыла баштады. Өлкө үчүн парламенттик демократия маанилүү маселе. Андыктан кийинки чакырылышка кимдер шайланат? Мурдагыдай капчыгы калың ишкерлер келеби же карапайым калктын таламын талашкан кесипкөйлөргө орун берилеби? Белгилей кетсек, азыркы учурда жаңы шайлоо мыйзамы иштелүүдө. Анда саясий партиялардын жоопкерчилигине да терең маани берилип, партиялык системаны өнүктүрүүгө багытталган бир катар сунуштар камтылды. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.